распределение болгондо 30% квотирование калып калды да. Бул жерде мынакей биринчи ушу саясий партия мисалы 10 мандатка ээ болсо, биринчи ошо айымдардын арасынан мандаттар бөлүштүрүлөт да. Бул жерде конкуренция ошо саясий партиянын ичиндеги тизмеден конкуренция болсо ошо айымдардын арасынан болот, биздин мырзалардын арасынан өзүнчө болот деп эсептелет да. Ошол себептен 3-6, 9 деп мынакей бүгүнкү мынакей ошо кабыл алынган мыйзамдын чегинде ошо биздин позиция ошо 30% квотированияны кармайбыз да. Деп ойлойм, ушу жаңы радикалдын оппозициясы, менин оппозициям, башка коллегалар да ушул позицияда колдойт деп. 3-6, 9 ошо добушка карабас, канча 500 болуп калабы, добуш болуп калабы, 1000 добуш болуп калабы. Бирок ошо позициялардын баары ошо айымдардын арасында бөлүнөт да. Анан дагы жаңы нормалар болсо, ушулар мынакей эң важный нормаларда, калгандар болсо мындай процедурный нормалар болот. Ошо 36 округдачы баарын бир эле партиялар көрсөтүлөбү, ар бирибизге тиешелүү 36 округга башка партиялардан көрүнөтпү кандидаттар? Мисалы үчүн партиялар. Ал жерде мына саясий партияга байланышы болобу, болбойбу? Биринчиден, саясий партияга байланышы болсо саясий партия көргөзөт ал талапкерди. Бирок өзүн дагы көрөсүнгө азыркы долбоордо 100 эле ошо добуш чогултуп эле, ошол жерде бир айылданбы, ошо туугандарданбы, жамааттан чогултуп, ошо 100 добуш менен эле өзүн көрсөткөнгө ушундай мүмкүнчүлүгү бар да. Саясий партияга байланышпай эле.